Арбаңыздар, бүгін біздің қонақта Эмиль Металиев, Кыргыз Концепт компаниясының президенті, ошондой эле жарандыкка түйдүү адам. Келип бергениңизге чоң рахмат, абдан ыраазыбыз. Ишеничиңерге рахмат. Көп ошол Кыргызстанда ошол аз сандаган адамдар бар, ошол ачык парламентаризмди колдоп, ошол боюнча оюн билдирген адамдардын бирөөсү сизсиз. Анан менде биринчи эле суроо, эмне үчүн ошо парламентаризм, эмне үчүн парламентаризм деп күйөсүз, айтасыз, колдойсуз? Дүйнөлүк тастыкталган илимдин негизинде колдонгон, анан ишке ашып, өзүнүн натыйжасын таанытып келаткан илимдердин көбү биздин чөйрөдө таанылбай келатат. Көрсө Сталин мезгилинен адамга жана коомчулукка тиешелүү илимдер, генетикадан баштап социология, кибернетика, психология, бул илимдер биздин чөйрөдө өспөй калыптыр. Башка элдер болсо колундагы болгон балкан эмес, же болбосо минген атын, анан минген машинесин эмес, биринчи ирет адамдын өзүн түшүнгөнгө аракет кылып, жана кишилердин ортосундагы мамилелерди, жана ошол мамилелердин коомдук даражадагы өскөн деңгээлин, жана ошол көпчүлүктөрдүн ортосундагы түзүлгөн өкмөттөрдү, жана жарандык коомдорду, жана мамлекетти түшүнгөнгө, реттегенге, ишке керектүү болушуна болгон кылымдан кылымга топтолуп келаткан адамзаттын тажрыйбасын эң ийгиликтүүсүн колдонгонго аракет кылып, ошонун аркасынан алар өсүп, өнүгүп, шарттарын жакшыртып, жана колунан көп пайдалуу нерселер келип, алардын жасаган нерселерин биз жасай албайт экенбиз, биз сатып гана алат экенбиз. Алар болсо барган сайын ошол жасаган нерселеринин саны көбөйүп келатат. Жасаган нерселердин бири бул өкмөт куруу, жоопкерчиликти бөлүшүү, жана кишиге жашаган жаранына керектелген мамлекеттерди куруу, орнотуу. 250 жыл мурда эркиндикти сүйгөн жана адамды урматтаган коомчулуктар ачык айтышыптыр ар бирөөсүнө. Ар бир өкмөт сөзсүз түрдө өз кызыкчылыгы болот. Маселенин бардыгы канчалык ал өкмөт же бийлик элдин көзөмөлүндө деп. Ошондон бери өкмөткө, бийликке сыйынбастан ар бир өкмөттү, ар бир шайланган бийликти көзөмөлгө алып, аны менен кызматташып, анын ачыктыгын жана элдин астына, элдин талабына жооп бере турган милдеттеринин аткаруусун талап кылуу эрежелерин орнотуп, үйрөнүп, орнотуп, жана ошонун негизинде алар бүгүнкү күндө бизден сабырдуу, бизден жемиштүү, жана бүт жер планетасынын лидерлери болуп, өнүгүп, өсүп, чоңоюп келатышат. Эки нерсе. 20-чы кылымдын орто ченинде Америка болгон мурдакы жетишкендиктерине кошумча дагы бир эрежени түшүндүк дептир. Ал өкмөткө келген кишинин узакка узурпация кылып, ордун өзүнө менчиктештирип албашы үчүн сөзсүз түрдө кайсы бир мөөнөт менен чектеп, андан кийин ордун бошотуп берүүсүн талап кылып. Анткени бийлик такай алмашып турган жерде көбүрөөк жемиштүү, көбүрөөк өнүгүү болот экен, элдин кызыкчылыгына арналган. Аны мындай сөз кайталанып жүрөт. Мао Цзэдун өлөрүнүн астында Кытайдын ийгиликтерин таандык кылган Дэн Сяопинге тапшырган эмиш. Биз коммунизмди ээрчип баратып, таза эле уроого учурадык, дүйнө жүзүн дагы бир сыйра карап чыгып, ийгиликтин сыйкырларын таап келүүгө аракет кылчы дегендей.
Дэн Сяопин дагы бир сыйра дүйнө жүзүн кыдырып келип туруп мындай дептир имиш: кайсы жерде бийлик бир колдон түшпөй эле үзгүлтүксүз бир колдо болуп турса, алар токтоп калган же артка жылып өнүкпөй турушат. Кайсы жерде бийлик улам алмашып турса, мына ошол жерде элдин талабы жакшыраак аткарылып, жана келеркиге керектүү кадамдар жасалып, алар астыга кетип атыптыр деп. Ошентип 20-чы кылымдан бери, өзгөчө 21-чи кылымда далилденип атат. Дүйнө жүзүндө кайсы өлкөлөр эң ийгиликтүү өнүгүү жолунда. Биз айтканда Ли Куан Юны эстейбиз. Акыркы жылдары таанысак да тааныбасак дагы, бирок баары бир Шейх Заиддин үлгүсү таанылып, айтылып келатат. Дубайдын, Эмираттардын үлгүсү деп. Саакашвилинин үлгүсү аябай көп окулду, изилденди, таанытылды. Көрсө эгерде өзүнүн кишилеринин, жашоочуларынын, шайлоочуларынын, жарандарынын талабына өкмөттүн кызматын буруп берген лидер болсо, андан өтөөрү жок экен. Ли Куан Ю ошондой кылыптыр. Шейх Заид ошондой кылыптыр. Анын мураскерлери ошондой кылып атат. Өкмөттү сөзсүз түрдө кишинин укугун коргогонго, мүлкүн коргогонго, жана жашоочулардын талабын аткарганга мукташтыгына бурулган кызматчы болуш керек өкмөт деп. Мамлекеттин күчү ошо жашоочулардын мукташтыгына арналган, бурулган, жана ошол кызматка баш ийдирилген өкмөт, бийлик, мамлекет болуш керек деп бүт аракетин ошол нукта жасаса, алардын иши ийгиликтүү болот экен. Ичинен эч кандай каршылык дагы чоң болбойт экен, сырттан дагы сын өтө тыткылабайт экен аларды. Бирок көпчүлүк учурда адам деген адамдын кемчиликтери көп. Ошондуктан бир колго бийлик түшкөндө, ал бийликти башкалар көтөрө албайт экен. Дүйнөнүн тарыхында жүздөгөн өлкөлөр кайсы учурда ийгиликтүү, туруктуу ошол мамлекеттин жарандарына кызмат кылдыра алат экен. Эгерде демократия деп аталган тең салмактуулук системасы жана улам алмашып турган өкмөт, бийлик болуп турса, жана элдин катышуусу, жана элдин же элдин өкүлдөрүнүн өкмөттү көзөмөлүнөн чыгарбай турганга күчү жетип турса, мына ошол жерден көбүрөөк жашоочулардын, шайлоочулардын талабы аткарылат экен. Тең салмактуулук болот экен дагы, анан экономика, рынок, байлык бир гана топтун колуна, бир учка гана топтолуп калбай, башкалардын да оокат кылышына, башкаларга дагы мүмкүнчүлүк беришине тең салмактуулук орнотулат экен. Андай нерселер көбүнчө демократия системасы деп аталган, демократия процедуралары эгерде түшүнүк менен, жакшы түшүнүк менен, илимдин негизинде, адамзаттык тажрыйбанын илиминин негизинде таанылып, кабыл алынып, анан эл үйрөнүп, анан ошону колдонуп кетсе, өздөрүнүн добушун бергенге, таза бергенге эрки болсо, кишилердин жана ошол добушун коргой алса, жана ошол добушунун негизинде өздөрүнүн өкүлдөрүнөн талап кыла алса, жана өзүнүн өкүлдөрү дайындаган өкмөттөн элдин кызыкчылыгына жасайла турган иштерди талап кыла алса, ошол жерде элге байкубат жана элге сабырдуулук орнойт экен. Абдан жакшы. Анан бул жерде ошол баягы парламентаризмди колдогон адамдар ошо көбүрөөк убакыттарда мисал айтылат, ошо парламентаризм болгон өлкөлөр өнүгүп атат, өсүп атат деп, бирок ушул цифраларга келгенде же болбосо кайсы бир ачык маалыматтарга келгенде көп айтылбай келатат да. Ошол мисалдардан кандай мисалдарды бере аласыз, мындай ачык бизге көрүнө тургандай, карай тургандай? Ал мисалдар тилекке каршы көп болгону менен, бирок биздин чөйрөдө көп таанылбай келатат. Кайсы адамдын жашоосунун тармагын албайлы, бардык жерде ар кандай көрсөткүчтөр бар. Биздин турмушта, мен Совет доорунда өсүп чоңоюп келатканда, хоккейден башка дүйнөлүк чемпионатты оңой деле таанычу эмеспиз.
сулуулардын чемпионатын тааныш эмеспиз, же болбосо кинонун чемпионаты Оскар деп аталат, аны да көп тааныш эмеспиз. Нобель деген сыйлыкты тааныганы менен кайсы жерден канча Нобель сыйлыгы чыгып атканын өтө көп тааныш эмеспиз. Жана алдыңкы университеттер жамандалса дагы, бирок баары бир бардыгынын ишеничине ээ болгон университеттердин кайсы жерде канча саны бар экенин билчү эмеспиз. Бүгүн деле билбейбиз көпчүлүгүн. Мына Оскарды билебиз, сулуулардын чемпионатын билебиз, Мисс Вселенная деп. А бирок университеттердин эң мыктылары кайсы жерден чыкканын дали бизге таанытпайт. А көрсө, дүйнөдөгү 500 деген мыкты университеттердин өкө эле биздин айлана чөйрөбүздө жана Орусияда экен, бизде жок, бирок Орусияда, а 150-сү Америкада, жана дагы 150-дөн ашууну Батыш Европада. Ошентип Батыш деп аталган өлкөлөрдө 500-төн 300-төн көбү ошол Батышта экен. Батышка бүгүнкү күндө Жапон да кирет, Тайвань да кирет, Түштүк Корея да кирет, Сингапур, Макао, Гонконгтор, ошолордун бардыгы, Нью-Зеланд, Австралия, ошолордун бардыгы Батышка кирет. Керек болсо бүгүнкү күндө секин бирок араб өлкөлөрүнүн эң алдыңкы, эң бай, эң тынч жашагандары соода жагынан башкалардын бардыгын өзүнө тартып турган Эмираттар, Оман, Бахрейн, Кувейт, Катарлар дагы көбүнчө Батыш менен кызматташат, көбүнчө Батыш менен аралашышат. Алардын жарандары Батышта жашашат, өзүнүн гана үйүндө эмес, Батышта Эмираттын же болбосо Омандын жашоочулары жарым жыл өзүнүн үйүндө жашаса, жылдын 4/1 бөлүгү Америкада, Нью-Йорктордо, Флоридаларда жүрөт, 4/1 бөлүгүн Лондондордо жүрөт. Ошентип алар дүйнөлүк жаран болуп калган. Аларды биз дүйнөнүн эң өнүккөн шаарларынан жолуктура алабыз. Ал жерде сөзсүз түрдө эле баягы үйүнөн күндөн жамынган кийимдерин кийип жүрүшпөйт. Ал жерде кадимкидей эле ушул биз кийинген кийимдей эле элдин арасында аралашып деле кетишет. Ошентип алар окуган жайлары дагы дүйнөлүк эл аралык мектептер болуп, араб эли болгону менен, мусулман деп аталганы менен, бирок дүйнө менен чырмалашып кеткендигинен илимдин негизинде жана билимдин негизинде өсүп чоңоюп аткандыктан алар дүйнөнүн туу чокусундагы кишилер менен кызматташып, ошол деңгээлде дүйнөнүн көйгөйүн ойлонгон жана дүйнөнүн өздөрүнүн жерин гана эмес, дүйнөнүн көйгөйүн чечебиз, кызматташып биргеликте деген жарандар болуп, дүйнөлүк жарандар болуп калган. Ошентип көрсө, көпчүлүк дүйнө ишенген. Эгерде өкмөттөрү пропагандасы аларды жамандаса дагы, бирок дүйнө ишенген окуу жайлар ошол Батыштан болуп атат. Бир гана мисалды келтирели, Харвард университети. Бул көпчүлүк рейтингтерде 1-чи орунда эмес. Көпчүлүк рейтингтерде 3-чү, 4-чү, 5-чи орундарда такталып келатат. Бирок эгерде ишенич катары башкалардын ишеничине ээ болду деп кайсы көрсөткүч таанылат десеңиз, анда сөзсүз түрдө акчалай көрсөтүлгөн көрсөткүч болуп таанылып келет. Ошентип, акча менен ишеничти көрсөтүп, Харварддын бюджетине, фондуна студенттердин энеталары, же болбосо башка компаниялар изилдөө иштерге, же болбосо дагы бир кандайдыр бир садакалар болобу, иш кылып бүт дүйнө жүзүнөн арабы да, орусу дагы, Кытайы дагы, Америкасы дагы баары тең Харвард университетине ишенич көрсөтүп атып, алардын фонду 42 миллиардтан ашык америкалык доллар экен. Салыштырмалуу бүт Орусиянын мамлекеттик жогорку билим тармагына жумшалган акчасы 7 миллиардка жетпейт. Бүт мамлекеттики. Тигил жерде бир эле университеттерге 6 эсе көп болуп атат. Андай университеттерден Америкада 150 болуп атпайбы? Болгону 2 Орусиянын университетине салыштырмалуу. Ошон үчүн кайсы жерде бүт жер планетасынын 7,5 миллиардтын топтолгон билими жана ишенген билими топтолуп атат десеңер, анда ошол университеттерге көңүл буруш керек. Аны менен бирге дүйнө жүзүндө эгерде 120 жылдан бери ыйгарылып аткан Нобель сыйлыгы болсо, ошол Нобель сыйлыгын бүгүнкү күндө 1090 киши алыптыр.
1090'dун тегерегинде. Ошол 1090'дун 860'ы ошол айтылган биздин чөйрөдө жамандалган батыш өлкөлөрүнөн экен. Керек болсо биздин чөйрөдөн же болбосо биз менен чогуу жашаган орустардын чөйрөсүнөн чыгып кетип калып, анан бирок батыштан иштей алып же иштегенге эркиндиги болуп, чыгарманчылыгына эркиндиги болуп, атылып кетпей, камалып кетпей Сталин мезгилинде ошол эле Америкадан болобу, көбүнчө Америкадан ошол жактан барып, анан кийин өздөрүнүн илимий ачылыштары дүйнөгө пайда келтирип, таанылып, анан Нобель сыйлыктары менен 800'төн ашууну, 1000'ден 800'төн ашууну ошол батыш өлкөлөрүндө болуп атат. Андай көрсөткүчтөр бардык тармакта бар. Innovation болобу, технология болобу, адамдын бактылуулугу, коррупциянын ылдый болушу, же болбосо кайсы көрсөткүч болбосун, кишилерге пайда келтирген жана кишилердин өнүгүүсүнө жардам берген, же болбосо кишилер менен өкмөттүн ортосундагы ишеничтүү мамилесинин түзүлүшүн көрсөткөн көрсөткүчтөр, рейтингтер, индекстер болобу, анын бардыгында бүгүнкү күндө ошол батыш өлкөлөрү же демократия орногон өлкөлөр, же болбосо демократиянын өнүгүүсүндөгү жетишкендик жана полуфиналдан финалга өттү дегендей парламентаризмдин эң сапаттуу даражасына жетишкен өлкөлөр мына ошолор лидер болуп келатат. Азыр пандемия мезгилинде бир жакшы көрсөткүч таанылды. Пандемия мезгилинде элдер чочуп жана өкмөттөрүнө, бийликтерине аябай чоң нааразычылык же болбосо кандайдыр бир талаптар коюлду. Ошол мезгилде биринчи эле 3-4 айдан кийин былтыр авторитарлык өлкөлөрдө кишилердин өкмөтүнө ишенбестик ажырымы кайра чоңоюп, бирок демократиялык жана батыш деп аталган жана парламентаризми өнүккөн өлкөлөрдө кайра кишилердин, шайлоочулардын, жашоочулардын өздөрүнүн өкмөтүнө болгон ишеничи абдан бийик деңгээлде болуп, ажырымы кыскара түшүптүр. Болгондо дагы эң ажырымы кыска, ишеничи бийик, кызматташуусу тыгыз болгон өлкөлөрдө айымдар өкмөт башчылары болуп келиптир. Ошол парламентаризмдин негизинде айымдардын бийликке келиши, бул айымдар кишилерге тең салмактуу камын көрөт экен. Кишилеринин камын жөн эле байлыкты талашпастан кишилердин, жашоочулардын жана өзгөчө ылдыйкы өздөрүнө камсыз кыла албаган жаштар болобу, карылар болобу, айымдар болобу, башка бир мүмкүнчүлүктөрү кыскартылган, кыскараак, ылдыйраак кишилер болобу, бардыгынын камын тең көргөн бул айым жетекчилер болуп көрсөтүлүп, таанылып, аныкталып келди. Ошол Финляндия боюнча сөз болуп атат да. Түндүк Германиянын көбүндөсүндө азыр айым жетекчилер көбөйүп келатат кадимкидей. Парламент мүчөлөрүндө дагы, өкмөт мүчөлөрүндө дагы жана өкмөт жетекчилери айымдар болуп көбөйүп келатат. Ошол жерде жакынкыда мен мисал айтса, бул ошол парламент өлкөлөрдөн бизге жакын, эл жакын Монголиядагы акыркы жыйынтыкты көрсөтүп атканын аны бир мисал кылсак болот болсо керек. Бул сөзгө улайбы азыр болсо дүйнө жүзү боюнча, батыш өлкөлөрү боюнча, Европа, Америка боюнча, Япония, Корея боюнча сөз кылдык. Эми азыр ошо Кыргызстанда мындай жаңы эреже кирип атат, бул баш мыйзам өзгөрүп атат. Аз жакында ошол 90 депутат калат, анан биздики аралаш тандоо менен келет деп атат. Эми бул жерде эч кандай сын пикир эмес, бирок канткенде ошол 90 депутат сапаттуу болуп келет. Канткенде ошол элекүлдөрү тең салмактуу иш алып барууга же болбосо өнүгүүгө бир түрткү болот. Кандай жол менен келиш керек? Чынында бизде кандай реформа болуш керек эле? Же болуусун каалайт элеңиз? Бүгүнкү күндө күмөн санай турган нерселер көп, бирок үмүт дагы толук үзүлбөйт. Биринчиден, жарандык коом менен кызматташуу бул жарандык коомдун потенциалын ишке кошуу, анан элдин өзүнүн катышуусу көп жерде эл өзү колдоп кетет, керек болсо ошол эле бийликти, өкмөттү же бийликтин татыктуу чечимин.
Бізде жарандық коомго каршы мыйзам кабыл алынды. Бул жарандық коомду алсыратып таштайт. Ошондуктан элдин кошумчасын четке каккан эреже болуп калды деп эсептейм. Мындан арыганда бийлик өзүнүн мойнуна алып атат жоопкерчиликти. Элден чыккан сунуштарга жана катышуусуна караганда бийликтин чечими андан дагы сапаттуу, керектүү болуш керек анда. Убакыт көрсөтөт. Экинчиси, кече эле фейк маалыматтарга каршы деген мыйзам кабыл алынды. Бирок бул чындап келгенде фейктерди көпчүлүк учурда бийликке келгендер өздөрү жаратып атканын биз көп болуп билип турабыз да. Ошон үчүн бул анда бийликке жагынган фейктерге жол ачылат дагы, бирок бийликке сын таккан же болбосо бийлик кошумча сунуштарын берген элдин атынан бийлик билбей калды, көрбөй калды деген кемчиликтерди ачып көрсөткөндөрдүн үнү басылып калышы мүмкүн, куугунтукталышы мүмкүн. Бул коркунучтардын бири. Дагы 2-3 нерсе болду. Бул шайлоочулардын добушунун 3% эле топтосо 3% босого деген эреже долбоорго киргизилген эле, бирок кече ал четке кагылып 5%га көтөрүлдү. Бул мурдакы 7% болуп кеткен босогодон ылдыйраак. Бул жакшы. Бирок дагы деле бийик, анткени ошол жерге бийликке орноп калгандар өздөрүнүн ордуларын менчиктештирип, башкаларды жолотпогонго, жаңыларды жолотпогонго, айылдыктарды жолотпогонго, аялдарды жолотпогонго, жаштарды жолотпогонго өздөрүнүн ордун монополдоштуруп жана узурпация кылып менчиктештирип атышат. Бул начар нерсе, коркунучка дагы алып келиши мүмкүн. Бирок үмүт берчү жакшы нерсе дагы болду да. Анткени партиялардын тизмесин мурда лидерлери каалагандай калчай берчү эле. Азыр партияны гана шайлабастан, партиянын ичинен биз сүйгөн, биз ишенген талапкерлерди тандоого мүмкүнчүлүк ачылып, преференциалдык система деп аталып, ошо кечеки мыйзам менен бекитилип атат. Эгерде президент буга кол койсо, анда көбүрөөк кишилер ишенген, шайлоочулар ишенген талапкерлер калкып чыгып калышы мүмкүн. Жалаң гана саясатчылар өз билемдик кылбастан. Азыр сиздин оюңуз бар ошол баягы жакшы чыныгы лидерлер келишине ошол преференциалдык шайлоо жол түздү деген ойдо болуп жатасыз, бирок ошол убакытта ошол келип калуусу менен эле маселе чечилбейт да. Ошол эл өкүл деген өзү кандай болуш керек, парламент деген кандай болуш керек, ачык парламент деген өзү кандай өзү? Жөнөкөйлөтүп атканда 2-3 мисалыбыз бар эмеспи? Жөнөкөйлөтүп айтканда Совет доорунда деле жогорку кеңеш болгон. Бирок анда КПСС кандай чечсе, кимди терип дайындап койсо, ошолор эл өкүлдөрү болуп аталып калчу. Бирок алар шайлоочулардын тандоосунун аркасынан эмес, шайлоочулар ошо дайындалган кишилерге гана добуш берип койчу, анткени добуш бербегендер куугунтукталчу. Жаныбызда турган Түндүк Кореяда аларда деле парламент сүрөй бир ошо Совет доорундагы жогорку кеңеш сыяктуу бир эл өкүлдөрү сыяктуу топтолгон бир кишилер бар, бирок алардын баары цирктегидей. Жетекчиси эмне десе, ошонун сөзүн гана кайталап турушат. Алыс кетпей эле биздин тегерегибиздеги көпчүлүк мурдакы Совет республикалары, Түркменистан болобу, Өзбекстанда деле, Казакстанда деле, Тажикстанда, Орусияда булардын эл өкүлдөрү топтолгон парламенттери, Госдума деп аталабы, же Мажилис деп аталабы, алардын баардыгы бийлиги менен дайындалган кишилер дагы бийликтин сөзүнөн эч качан чыга алышпайт. Бирок биз байкагандай дүйнө жүзүндөгү эң күчтүү, эң бай деп таанылган Америка Кошмо Штаттарынын бүт дүйнөгө таасири бийик деңгээлде тийип турган ошол өлкөнүн президенти, мисалы Трамп дайындалганда, шайланганда,
Биринчи күндөн баштап алардын эл өкүлдөрү конгрессте топтолгон, ошо конгресстин жана сенаттын көзөмөлүнөн чыккан жок. Анысы аз келгенсип шайланаары менен биринчи эле күндөрү ошо эл өкүлдөрүнүн конгресс сенаттын көзөмөлүнөн чыкмак түгүр изилденип, жанындагы тегерегиндеги жардамчыларынын кээ бирөөнүсү соттолуп да кетти. Керек болсо өзүнүн уулу дагы суракка эл өкүлдөрү менен чакырылды. Анысы аз келгенсип, Американын тарыхында болбогондой, Трамп 2 жолу импичмент процедурасынан өттү. Импичмент деген эмне? Бул эл көзөмөлү эң бийик даражадагы жоопкерчиликке тартып, өзүнүн ордунан бошотуп кое чыктады. Бирок ошол процедурадан өткөздү. Элди же эл өкүлдөрүн багындыра алгандай эч кандай шансы болгон жок. Эл өкүлдөрү такай терең изилдеп көзөмөлүнөн чыгарбай турду. Ошентип аткаруучу бийликти элдин кызыкчылыгына буруп турат система. Анысы аз келгенсип, Трамп шайлоонун астында, Байденге утулаардын астында 20дан ашуун сот системасына кайрылыптыр. Өзүнүн кандайдыр бир талабы менен, иск менен. Бирок ошонун бирөөнүсүн дагы бийликти колунда кармап туруп, бирөөнүсүн дагы уталбаптыр. Сот системасы калыс болуп бериптир. Бул эмнени билгизет? Аткаруучу бийликтен көз каранды болбогон сот система элдин кызыкчылыгын, системанын кызыкчылыгын коргоп берет экен. Аткаруучу бийлик каалаганын кыла албайт экен. Мына ушул нерсе бул парламентаризмдин ишке ашкан туу чокусундагы элдин кызыкчылыгына иштеп бере турган системаны таанытат. Жок, эгерде аткаруучу бийлик мен каалаганымды кылам, бийликке таянып туруп, адым ресурс болобу, же болбосо акчанын күчү болобу, же болбосо криминалдын күчү болобу, иш кылып эл өкүлдөрүн дагы эсепке албайм десе, ал анда ошол куураган иш, анда мамлекет өзүнүн жаранына кызматчы болуп бере албайт. Ошентип парламентаризм бул эгерде орнотулган мамлекеттин органдары жарандарына көбүрөөк мукташтыгына жана кызыкчылыгына кызматчы болуп бергидей мажбурланган система болсо, ошол парламентаризм. Азыр болсо биз парламентаризмдин ошол жакшы жактарын айттык, парламентаризм боюнча сүйлөдүк. Анан бизде элде ушундай баягы баш мыйзамды шайлап аткан убакытта, баардык бийликти президентке берип аткан убакытта элде бир эле ой болду да, биз мына парламенттик өлкө болгонбуз, биз жыргаган жокпуз, кана ошондо жыргабайт белек, парламент эмнени өзгөрттү деген ушул аргументти айтышып эле шайлоодо өзгөрүү алып келди да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай? Чын эле Кыргызстан парламенттик өлкө болду эле, же ошо парламенттик болуп туруп чын эле биз өнүгө албай койдукпу деген суроолор бар адамдардыкы. Ошого оюңуз кандай? Советтер Союзу тоталитарлык системанын дүйнө жүзүндөгү лидери, жетекчиси, демилгечиси болуп турган мезгилде анын ичинен чыккан Кыргыз Республикасы 91-жылдан кийин эгемендүүлүк алгандан кийин демократияга бурулдук деп көп жарыя кылган жана бүт дүйнө жүзүнө убада берген. Анан кээ бир аракеттер жасалган. Ошол аракеттерди кубаттап дүйнө жүзү бизди демократиялык өлкөлөрдүн группасына илимий рейтингтерде кире электе эле демократия орнотулган же болбосо толук кандуу эмес демократияны орноткон өлкөлөрдүн даражасына жакындай электе эле биз ал кезде аралаш системасында көтөрүлүп келатканбыз. Бизди кубаттоо аракетибизди кубаттап, мактап, демократиянын аралчасы дегени ал демократия орногон жер эмес, а Борбордук Азиядагы авторитарлык режимдер орноп калган жерде демократияга аракети бар деп, демократия аралчасы деп аталганбыз. Салыштырмалуу, кошуналарга салыштырмалуу аралча. Бирок дүйнөдөгү илимдин негизинде таанылган демократия орноткон өлкөлөргө жакындай элек болчубуз. Ошентип биз демократиянын четин үйрөнүп келатып, бирок демократияны көрө элекпиз. Демократияны орното элекпиз. Демократиянын даамын татый элекпиз.
парламентаризмден дагы даамын толук кандуу таты элек болчубуз. Анткени демократия жана парламентаризм орношу үчүн шайлоо аркылуу жок дегенде эки жолу бийлик алмашыш керек эле. Шайлоо аркылуу бизде шайлоо аркылуу бийлик эки жолу алмаша элек. Биринчи президенттен кийин төңкөрүлүш аркылуу бийлик алмашылды 2005 жылы, 2010 жылы төңкөрүлүш аркылуу бийлик алмашылды. Анан кийин 2011 жылы шайлоо аркылуу Отунбаевадан Атамбаевка бийлик өттү. Бир эле жолу. Андан кийин 17 жылы бийлик алмашылды, бирок ал кезде дагы ал толук кандуу ишеничтүү шайлоо болгонуна бардыгы күбө болбоду жана макул болбоду. Андан кийинкилердин бардыгы эле кайра эле бузулуп эле шайлоо аркылуу бийлик алмаша элек. Ошентип бийлик шайлоо аркылуу ишеничтүү ачык шайлоо аркылуу алмашып, жок дегенде эки жолу алмашып келмейинче биз демократиянын четине илиндик деген, же болбосо парламентаризмди орното алдык деген бул ишеничтүү маалымат эмес, көбүнчө элди алдоо же болбосо элди ошо манипулдоо маалыматтардан деп мен макул эмесмин. Мен акыркы суроолоруман болсун, мындай биз азыр ушу чечүү жолунда көрсөткөнгө аракет кылсак жакшы болот деген ойдомун. Анан ушу кантип бизде кайра парламенттик өлкөгө кайтуу мүмкүнчүлүгүбүз бар, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар? Экинчиси, кантип биз күчтүү көзөмөл орното алган эл өкүлдөрүн тандай алабыз? Канткенде жана ошол үчүнчү болсо ушул канткенде бул чыныгы мындай парламентарийлерди алып келе алабызбы бийликке, ошол боюнча кандай ой айта аласыз? Элдин дүйнөлүк тажрыйба жөнүндө коомчулуктун өнүгүүсү кандай жол менен өнүгүп жана жетишкен өлкөлөр, жетишкендиги аныкталган өлкөлөрдүн өнүгүү жолун таануу маалымат жана билим бул элдин бардыгынын тең шайлоого жана бийликтин татыктуу, сапаттуу чечимдерин чыгарышына салымы болот. Ошентип эл менен көбүрөөк иштешиш керек. Экинчиден, эл арасында баары бир бүгүнкү күндө эрк толук бойдон жоюлуп кеткен жок. Ошон үчүн бийликке, өкмөткө көзөмөлү кандайдыр бир системалык түрдө болбосо дагы, парламентаризмдин эрежеси менен болбосо дагы көзөмөлү бар. Ошол көзөмөлү келип туруп баары бир өкмөттөн же болбосо бийликти колуна топтогон кишилерден көбүрөөк талапты кыла баштайт акыры келип туруп. Бийликтен эл баары бир чарчайт. Чарчаган күндө талабы өйдөлөй баштайт. Анан биздин регионалдык тажрыйбабыз бар да. Мына жаныбыздагы аябай авторитарлык күчкө таянган деп аталган Каримовдун режими өтүп кетип, бүгүнкү күндө Мирзиёев көбүнчө соода мамилесин, соода өнүгүүсүн жана эл аралык мамилесин тегерегиндеги эң авторитарлык деп аталган режимдер менен эмес, ошол демократиялык деп аталган, ошол эле Америка менен кызматташуу деңгээли өйдөлөп келатат. Анын аркасынан бизге дагы макталып келген маалыматтары көп. Бирок бизге макталганда кээ бирде бизди кичине алдоо маалыматы болушу мүмкүн. Бул мына бир колдогу бийлиги менен эле ошондой жакшы жетишкендиктери бар деп. Жок, ал ошол өнүккөн, демократиясы өнүккөн жана дүйнөнүн лидерлери болгон өлкөлөр менен кол кысышып соода жүргүзүп атканын аркасынан ошол бизге таанылган жакшы маалыматтар. Же болбосо кече Казакстандан жаңы кабар келди. Ошол эле Назарбаев авторитарлык күч менен ушул күнгө чейин өлкөнү кармап келген, бирок мына бүгүнкү күндөрдөн баштап жарыяланды, жергиликтүү бийликтерди үстүрттөн дайындабай акорда эл шайламак болуп атат.
Bizде болса ошол элдин шайлаган мүмкүнчүлүгү 90 жылдардын аягында жоюлуп кеткен. 2000 жылдын башында болуш керек. Ишылып жоюлуп кеткен. Көп болду жоюлуп кеткенде. А Казакстан болсо ошол жергиликтүү бийликтерди элдин добушу менен шайлансын, элдин тандоосу менен келсин деп азыр ошол өнүгүү жолуна демократияны ылдыйтадан өстүрүп ошол жолго түшкөн багытын таанытып атышат. Ошентип акыры барып туруп адамзаттын табигый жолу элге адилеттүүлүк орнотуу жолдору ал баары бир кайсы бир жагынан бизге деле жугуп келе берет. Biz kançalık ketiri getpesek de, biz kançalık kata getirmesek de bari bir gelip bizge kiyinki muğundarga paydasını keltire veret. Oşol adilettүүлүктү орноткон жол демократия экенин biz таанып алууга өзүбүздүн эркибиз жеткидей болуш керек. Анткени демократияны жамандап, эркиндикти жамандап, эл өз ыктыяры менен салымын кошкон системаларды жамандаган бул авторитарлык күчтөр эч качан тынбайт. Ал бүгүнкү күндө керек болсо ошол эле либерализмдин үлгүсү болгон Германияда деле же болбосо Улуу Британия дүйнөгө демократия жолун ачып берип аткан, же болбосо демократия ыктыярлыгынын лидери көрсөткүчү болгон Америкада деле азыр авторитарлык ойлорду колдогон күчтөр уктап же жок болуп таза жок болуп кеткен жок. Ал жерде деле ойгонуп, улам кытыгылап, улам кысып, улам сынактардан элдин түшүнүгүн жана элдин жашоосун өткөзүп аткан тирешүүлөр көрүнө. Ошентип биздин турмушубузда ушу авторитарлык системага таянгандар же болбосо элдин акысын жеп, элдин мүлкүн, элдин соодасын көбүрөөк өзүнүн колуна топтоп алам дегендер же болбосо жок, эл менен бөлүшүш керек, рынокты, экономиканы бөлүшүш керек, бийликти бөлүшүш керек, добушту бөлүшүш керек, элдин астында ачык адилеттүү болуш керек деген жаңы таланттар, күчтөр жана жаңы калыстыкты талап кылган адамдардын агымы дагы баары бир толо берет. Чоң рахмат. Мен ушу сөздү жыйынтыктап жатып, жаңы эле сиз айткандай ушу кармаш күрөш жүрө берет деп айтып калдыңыз. 90-жылдары ошол кыргыз демократ кыймылда дагы ошол бир акциясында бир плакат көтөрүп чыккан экен, мындай чоң ал жазууда болсо кыргыз көчү улана берет деп айтуунун астында күрөш дайым токтобойт деп жазып коюштур да. Чынында ошол демократиялык эркин коом, эркин өлкө, эркин улутту куруу үчүн күрөш тынбай улана берет экен. Ошон үчүн мен ойлойм, баары баягы кыргыз элинин, кыргыз ошол жарандарынын колунда. Ушу менен биз бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайлы, дагы буюрса улантабыз деген ойдомун. Бүгүн биз болсо урматтуу көрүүчүлөр, ошол парламентаризм боюнча, парламентаризмдин артыкчылыгы, ошол эле убакта биз канткенде ошол жакшы парламент же эл өкүлдөрүн тандап алуубуз боюнча сөз болду. Бизге эфирге конок болуп кеп куруп берген Эмил Үмүталиев болду. Сизге чоң рахмат. Сиздерге да рахмат.